Эми мусулман кабырларынын аймагында таштан, граниттен, металлдан, мрамордон булардын айкалышындагы эстеликтерди жана мүрзө плиталарын орнотууга тыюу салынат. Президент Садыр Жапаров маркумду узатуу, сөөктү жайга коюу боюнча жарлыкка кол койду. Ага ылайык мүрзөдөгү эстеликтер жыгач материалдардан жасалууга тийиш жана бийиктиги 70 сантиметрден ашпоосу керек. Азыркы кыргыз коомунда маркумду жайга коюуда текебердик, ашыкча ысырапкорлук, диний каада салттарды этибар албоо сыяктуу терс көрүнүштөр кездешери айтылган. Жарлык мусулман кабырларына тиешелүү болуп, буга тарыхый маданий мааниге ээ болгон көрүстөндөр кошулбайт. Президенттин жарлыгы боюнча маркумдарды узатуу, маркумдарды жерге коюу боюнча эл менен керектүү сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Биз мына Азыртай мүрзөсүндө турабыз азыр. Мусулман мүрзөсүндө бизде аша чаптык кылып мындай чоң эстелик курган немелер жок. Эми таштан кичине өздөрүнүн фамилия атын жазып коюшуп атат. Атак мындай чоң эстелик куруу жагы бизде мындай уруксат берилбейт. Жарлыкка ылайык маркумдарды жайга коюудагы каада салттарды тартипке келтирүү, мүрзөгө эстеликтерди коюуда ысырапкорчулукту болтурбоо үчүн фатваларды чыгаруу муфтиятка жүктөлгөн. Алар маалымат түшүндүрүү иштерин дайыма жүргүзүп турууга тийиш. Шариятыбызда эле буга ыраазы болбой, буну ысырапкерчилик, ачык ысырапкерчилик Кудай таалада бул ысырапкерчилик жактырбайт деп жеткирип айтылып келинген. Маселен ошондуктан бирок инсан экенбиз, кээде биздин атамдай чоң инсан болгон деп ошол нерсени билгизгиси келеби, ошондой бир баягы мүрзөлөр дагы ушундай зыйнатталып чоң жасалып келген да. Кеченки чыккан жарлыкка кол коюлган жарлыкка дагы биз мындай абдан жакшы болду. Биз үчүн делечи. Себеби диний адамдар айтып жеткирет, бирок кылбай койсо, ал нерсени аткарбай койсо, биз мындай жеткирүү менен гана чектелип калчу элек да. Эми ушу жарлыктын негизинде бул иш дагы түшүндүрүү иштери мындан дагы кеңири дагы алып барылат. Ошол убактарда бул нерсе макул болбогондорго мыйзам түрүндө дагы чара көрүлүп калат да. Жарлыкты ишке ашыруу боюнча тиешелүү кызматтарга 3 айлык мөөнөттө маркумду узатуу жана сөөгүн жайга коюу иши жөнүндө мыйзамын жүзөгө ашыруу боюнча чараларды көрүү тапшырмасы берилди. Атап айтканда, ушу дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясына, архитектура кызматына, жергиликтүү өз алдынчы башкаруу мекемелерине, мындан сырткары президент, Кыргыз Республикасынын президентинин облустардагы ыйгарым өкүлдөрүнө, акимияттарына, мэрияларга биргеликте мына ушул чараларды көрүү боюнча 3 ай мөөнөттө тапшырма берилди. Ал жерде ушу тийиштүү мамлекеттик органдар мына ушул жерде ысырапчылыкты алдын алуу, мисалы үчүн жана башка иш-чараларды көрүүдө биргеликте атайын жоболор иштелип чыгат. Мындан сырткары Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгына, ошол эле казыяттарга атайын сунуштар берилди. Жерге жайгаштыруу учурунда ысырапкорчулук болбосун, мына ушул нерселерди алдын алалы. Мисалы үчүн эстеликтерди коюуда атайын байганда мрамор, кымбат баалуу таштар эмес, мына ушулдан четтелип, жыгачтан жасалган мына ушундай буюмдарды пайдалануу боюнча жана алардын бийиктиги, өлчөмү мурункудай чоң эмес, тескерисинче кыскараак ушундай багытта муфтияттарга тапшырмалар берилди. Алар мына ушулардын алкагында иштеп чыгып, анан бир жыйынтыкка келет да. Буга чейин да аштой өткөрүүдө, сөөк коюу зыйнатын жүргүзүүдө ысырапкорчулукту жоюу максатында жарлыктар чыккан. Бирок канчалык деңгээлде ишке ашып жатат, бул экинчи маселе боюнча калууда. Жарлыктарды ишке ашыруу механизмдери чийки болуп жатканы коомчулукта байма-бай айтылып келет. Асия Сыдыкова, Шерзат Эгембердиев, Регион телеканалы.